сары майларыбыз бардығы құру Қырғызстандан барат аларга ең таза болгондугу үчүн. Мына Бекболот сөз сенде едім. Гыламов Бекболот. Гыламов Бекболот. Ассаламу алейкум, Панфиловты туугандар, жазалды сиздер менен көрүшүп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Мен атым Бекболот Гыламов, Кайрат деген дыйкан чарбаны жетектеймин. Баткен облусунун Кадамжай районунан болом. Ошондой эле Бага өстүрүү Кыргызстан деген YouTube'да каналым бар. Көптөгөн практикаларымды ошол жактан бөлүшүп келатам. Бир ай бою Кыргызстанды кыдырып, бак таабат, бак тигүүгө чакырып келатабыз. Биздин компания ушул акцияга чакырат сиздерди, биз менен бирге иштешүүгө чакырат. Сиздер менен биргеликте буюрса Кыргызстандын келечегин курабыз. Эгерде дарактар Wi-Fi чачып баштаганда, анда аны баардык жерге тикмек экенбиз да. Адыры калбайт эле, тоосу калбайт эле, чуңкур жери калбайт эле, аны баардык жерге отургузмакчыбыз. Тилекке каршы ал биз үчүн кислородду, кычкылтекти гана бөлүп чыгарат экен. Биз ал үчүн маани бербей атабыз. Азыр туугандар, үйүбүздүн алдында ушунчалык жакшы жерлерибиз бар. Кыргызстандын шартындай шарт көпчүлүк жерде жок. Биз ушунчалык географиялык аймагыбыз мыкты жерде жашап, жарды жашаганыбыз бул өтө өкүнүчтүү. Айрыкча мына ушул чүйдөй жерден айланса болот. Чүйдүн жерин билебиз, ушунчалык укмуш жер. Кара топурактуу, магыздуу, ушунчалык жакшы жерлер. Сиздерде чүйдө өнүгүүгө бир кадам алдыда. Башка облустарга караганда сиздерде келечек кең. Суусу түз канымына мөңгүдөн келет. Жериңиздер түп-түз, ташы жок, ушунчалык сонун жерлер. Бул жерде өнүгүүгө ушунчалык шарты мыкты. Бизге эмне жетишпей атат? Бизге өнүгүү үчүн акча жетишпей атат, эмне болуп атат? Эгерде биз түйшөлүп бараткан багытыбызды андабасак, экспортту кыла албасак, импорттун баардыгын кыла берсек, жашылчасынан баштап кийим кече бүт баардыгын өзүбүзгө ала берсек, өзүбүз эчтекени өндүрбөсөк, бир гана колдонуучу болсок, анда биздин келечектин, мамлекетибиздин өсүшү бүдөмүк. Биз каяка барабыз? 10 жылдан кийин биздин айыл тармак кандай өнүгөт? 30 жылдан кийин биз кайсыл жерде болобуз? Мына ошону айтып, интенсивдүү багбанчылыкты өнүктүрүүгө, тамчылатып суугарууга өткөрүүгө, эффективдүү пайдалануу жөнүндө, химиядан биоорганикага өтүүгө үндөп чакырып келатабыз сиздерди. Азыр Кыргызстанды бир ай бою кыдырдык, Лейликте болдук, Алайда болдук, Чаткал, Алабукада болдук, элден айланса болот, элибиздин пейликинен, ошого жараша жерибиз да сонун. Азыр туугандар, биз сиздерге ушул интенсивдүү багбанчылыкты өнүктүрүүгө сиздерди чакырып атабыз. Келиңиздер. Мына ушул нерсени тигели, кылалы, үйрөтөлү. Эгер чоң жерден баштай албасак, кичинекей эле бир жерден, үйүбүздүн алдындагы жерибизден баштасак болот. 2 түп алма, өрүк, бадам, жериңиздердин шартына ылайык ошондой мөмө жемиштерди тигиңиздер. Биз кантип жерибизди пайдаланып атабыз? Көпчүлүк жерде бир жаңгакты тигип койгон, 2 өрүк, айланасын карабак тал терек менен тигип койгон болду. Мына ушундай багбанчылык бизде. Көпчүлүк жерибизде ушундай тилекке каршы. Келиңиздер. Биз өзүбүз өстүрбөйлүбү? Биз балдар үчүн органиканы жедирбейлиби? Биз четтен сатып албай, шоколадты албастан ошого өрүгүбүздүн кагыны жебейлиби? Ден соолук үчүн ошол пайда, экономикалык жактан дагы пайда. Биздин акылыбыз көзүбүздө экен. Биз качан гана көзүбүз менен көрүп, кармалап, алып, үзүп жегенде гана ошол нерсени кылат экенбиз. Себеби, эгер биз ошол нерсенин нанын жебесек, анда биз эч качан багбанчылык кылбайт экенбиз. Ошол багбанчылыктан түшкөн акчанын нанын жеп калгандан кийин анан тытынып иштейт экенбиз да. Биз бир нерсеге өтө жакшы тез багыт алабыз. Азыр биз Кыргызстанды багбанчылык аркылуу көтөрө алабыз. Бизде сонун шарттар бар. Мына ушул нерсени кылышыбыз керек. Биздин дыйкан чарба 20 жыл болуп калды. Тикпе, арпа, башка бак тикпе дегенине карабай тосуп бакты отургузуп салдык. Туура эле кылган экенбиз. Азыр эми гана уруксат берип атат. Мурда биз дагы жүгөр айдайт элек. Биз мака деп коебуз го. Жүгөр айдайт элек, эч канча түшүм албайт. Азыр жерибиздин аз болгонуна карабай,
бүт бардык жерди биздин чарба азыр бак кылып алдык. Ошонун кирешесин көрүп атабыз, ошонун алмасын алып атабыз, гиласын сатып атабыз. Биздин чарбанын акценти азыр негизи алма, гилас, малина. Эгер 10 сотук жериңиз болсо, ал жерден жакшы түшүм алууга мүмкүнчүлүк бар. Ташыйчы айтты, жайкы малинаны бизде эзилип кеткен үчүн сыртка алып чыга албай атабыз. Азыр эми жаңы сортторго өтөлүп атабыз. Бирок күзгү малинаны сиздер аркылуу Казакстанга, Россияга сатып атабыз. Белгилүү атасыздар, былтыркы жылы бүтүндөй ушул жака саттык. 130 сом, 150 сом болду жайында малина. 1 килограмм малина. Сиздер дагы үйүңүздөрдүн алдында же үлүш жериңиздер болсо, малина кылсаңыздар сонун болот. Алдыңыздарда базар турат, Казакстан чоң. Ошол жака сатсаңыздар болот. 10 сотук жерден жакшы карасаңыздар 2 тоннагача түшүм берет. Көрбөйсүздарбы? Эсептеп көрүңүздөр. 1 гектар жерден канча малина алганга болот. Гилас. Гилас дагы өтө жакшы болот сиздердечи. Бизге азыр чарбага келатат. Ушунча 1000 тонна чыгарып бере аласыңарбы? Азыр Кытайга өтө сонун экспорт болуп атат гилас. 28 мм сапаттан жогоркусун ушундай чоң гиластарды сурап атат Кытай. Ал эле эмес, бул нерсе дүйнө кызыктар. Бирок бизде ошону чыгарып бере турган бизде чоң бир аймак, бир мөмө деген программабыз жок. Азыр ушул нерсени сунуштап келатабыз. Азыр Кыргызстан боюнча шериктер менен биргеликте, шериктештик менен гилас бактарды жаратып атабыз. Ушул чүйгө жараттык токмокко. Быйыл 4-жылга карап кетти. Багыбыз буйруса 1-2 жылда жакшы түшүм бере баштайт. Азыр мен Кыргызстанга сунуштап атам америкалык методду, KGB деген методду сунуштап атам. Аябай сонун метод. Аз жерден көп түшүм алууга болот, көп көчөттү батырууга болот, тергенге өтө ылайыктуу, бою жапыз болот. Эң негизгиси мөмөсү чоң болгон сапаттуу мөмөнү бере алат. Эгер ошондой мөмөнү жетиштирип алсак, анда биз дүйнөлүк рынокты алсак болот. Бизде азыр катуу жарышып аткан Өзбекстан алдыда келатат алар. Азыр Өзбекстан дүйнөгө гилас экспорттоо боюнча 4-5 орунда турат. Эмне себептен? Себеби УЗ деген бренд алып койгон. Биздин кадам жайдын чыгарып берген продукциясы Россияга барганда Кыргызстандын бренди аркылуу сатылбайт. Себеби мурдатан содада алар биринчи жетишип калды дагы. Биздин гиластар аяка барганда Өзбекстандын атынан сатылат. Мына ушул Кыргызстандын чыгарган товары бул кыргыз брендин кайтарып алыш керек. Биз азыр дүйнөлүк рынокто уттуруп атабыз. Биз азыр өзүбүздүн товарды алып барып Кыргызстандыкы Мадейин Кыргызстан дегенде азыр корунуп атабыз, ошол сапатка жетпей атабыз. Ошондой сапатка өтүшүбүз керек. Бардык тармактан биз сапат боюнча өтүшүбүз керек. Биз өстүргөн нерсе биоорганика болуш керек. Биз ошого татыктуу ошол сапатты жетиштирип беришибиз керек. Ошол сапатка жетели. Ошондой кылалы. Эгер сиздер жамаатташып биргеликте бак кылабыз десеңиздер, биз сиздер менен иштешүүгө даярбыз. Биздин агросервис сиздер менен 5 жыл бою кызматташууга даяр. Качан гана мөмөгө кирип, мөмөнү сатканга чейин сиздер менен иштешүүгө даяр. Эгер сиздер ошол KGB методу менен бак өстүрөм десеңиздер жамаатташып, биз ошол көчөттү берип, карап, ошол технологияда өстүртүп, кайра ошол түшүмдү өзүбүзгө сатып алганга биз кызыктарбыз. Эгер ошол жерде көп көлөмдө чыга турган болсо, аны биз кайра өзүбүз алганга даярбыз да. Туугандар, KGB деген айтып кеттик, бул жашыл буталат, жашыл форма берилет. Бизде андай бутоо жок, эми гана кирип келатат. Классикалык бактары жөнүндө сиздер менен сухбатташып кетели. Бизде көбүнесе Кыргызстанда классикалык бактарды дагы туура эмес бутоолор болуп атат. Көпчүлүк жерде бак кылбай эле бак эмес токой кылып алган да. Баягы мөмө бере турган дарак эмес, ал кадимки шыпыргы болуп калыптыр көп жерде. Бул эмне себептен ушундай болуп атат? Бул биздин бутоодогу кетирген каталардан ушундай болуп атат. Мөмөнү сапаттап албай атабыз, мөмөбүз чирип кетип атат. 1 жыл алып атат, 1 жыл албай атат. Же болбосо
бир тиккен көчөтүбүз 10-15 жылга чейин мөмө бербей өсүүнүн гана үстүндө болуп атат. Мына ушул катачылыктарды дагы үйрөтүп келатабыз. Мен Бага өстүрүү деген Кыргызстан деген каналым бар. Ошол жака катталып, ошол катачылыктарды ошол жактан көрүп, өзүңүздөр оңдоп алсаңыздар дагы болот. Суроолор болсо бериңиздер, мен сөздү узартпайын дагы, ташкичке кайра сөздү берейин. Сеники кандай Бага өстүрүү? Бага өстүрүү Кыргызстан деген YouTube канал. Эме гилас көчөтүн кайтмаса болот. Гилас көчөт биздин сервисте бар. Бишкектен, Чалсаңыз, биз Бишкекке чейин жеткирип бере алабыз. Телефонуңа кандай? 79 менен телефон 00 12 83 00 12 83. Иә. 0083. Көчөттөрдүн чоң кичинесине карап болот. Көчөттөр 300 сомго чейин. 1 жылдык, 2 жылдык деп бөлүнөбү көчөттөр? Көчөттөр 2 жыл, 3 жылдык деп бөлүнөт. 79 0083 бö. 79 менен 00 12 83. Ама өсүп аткан гилас баягы өткөндө шамалдан сым калганда мекичи. Ооба. Сым калгандан кийин анан мындай эле чоң бак болуп эле калып калып эле анан баягы немелери калып калат да. Ошол беребизби же? Ошол сынганын алып салыш керек да, сынган жериненчи.